Тил адамзаттын өсүп өнүгүүсүндөгү масштабдуу, таасирдүү процесстин туындусу. Тилдин тарыхы элдин тарыхына, элдин тарыхы тилдин тарыхына тыгыз байланышкан. Дүйнөдө 7000 чукул тил, 2,5 миңдей улут бар. Анын ичинен кеңири таралган 80ден ашык тилде дүйнө элинин 80% баарлашат. 3500 тилди дүйнө калкынын 0,2% гана колдонот. 3000ден ашык тил жок болуу коркунучунда. Кыргыз тили Манас баштаган уникалдуу эпикалык чыгармаларды жараткан, дүйнө элине Чыңгыз Айтматов сыяктуу улуу жазуучуну тааныткан эң байыркы тил. Кыргыз тилинин байлыгы, лингвостилистикалык уникалдуу өзгөчөлүктөрү белгилүү лингвисттер, адабияттануучулар тарабынан далилденген. Кыргыз СССРнин Жогорку Совети 1989 жылы 23 сентябрда Кыргыз СССРнин мамлекеттик тили жөнүндөгү мыйзамын кабыл алгандан бери кыргыз тилин ар тараптуу өнүктүрүү боюнча мамлекеттик программалар ишке ашырылып келет. Мамлекеттик тилди колдоо боюнча жигердүү күч-аракеттерди мамлекеттик башкаруу, иш кагаздарын жүргүзүү, коммуникация, санариптик технология, билим берүү жана илим системасына олуттуу өзгөрүүлөрдү киргизүүгө багыттоо зарыл. Сан ариптештирүү саясатына киришкенибизге, белсенип киришкенибизге bir акыркы 3 жыл болду деп айтсак болот. Азыр 15 миллион сомго кубаттуу компьютер, мисалы үчүн 1 секундасына 1 квадриллион операция жасайт да. Бул фантастикалык чоң цифра. Значит, 10-15 даражасы операцияны жасайт. Мисалы үчүн, могул менин колумда турган Манас китебин, муну Манас, мына биринчи тому. Ушуну корректировка жана башка семантикалык анализ жасоого ушул суперкомпьютер 15 минут убакыт кетирет да. 15 минуттун ичинде буну бардык баягы синтаксис, морфология бардыгын, орфографиялык эмелердин бардыгын оңдоп, түздөп, колубузга карматып коет. Вот ошондой иштерди азыр иш жүзүнө ашырып атабыз. Мына буюрса мартка чейин, марттын башында балким ортосуна жетип калар. Ошол алган компьютерибизге азыр жүктөө маселеси, программалар жүктөө маселеси абдан күнү-түнү иштеп атышат балдар. Учурдагы санариптик технологиялардын өнүгүүсү, социалдык түйүндөрдүн маалымат булагы катары кабылданышы 21-кылымдагы коммуникациялык ландшафттын өзгөрүүсүн камсыздады. Интернет байланышынын, санарип технологияларынын жашоо тиричилигибиздин бардык чөйрөсүнө аралашуусу тилдик каражаттардын жаңы ченемдерин пайда кылды. Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиясы Улутсофт компаниясы менен биргеликте кыргыз тилин санариптештирүү багытындагы бир нече долбоордун үстүндө иштеп жатат. Келечекте кыргыз тилиндеги жасалма интеллект сөздөн текстти таанууга жана кепти текстке айландыруу, талдоо жана тексттерди түзүүгө жетише алат. Улутсофт компаниясы 2014 жылы Бишкекте түзүлдү. Азыркы учурда мамлекеттик ошо санариптик өнүгүүсүндө көптөгөн ири чоң кичине долбоорлорду ишке ашырып келатабыз. Атай кетсек, Каржы министрлиги, Ички иштер министрлиги, акырында Айыл чарба министрлиги ушул сымал чоң мекемелер менен иштерди автоматташтыруу, негизи ушул документ жүгүртүү же болбосо ичиндеги иш жүргүзүү иштерин автоматташтыруу боюнча иштерди ишке ашырып келатабыз. 2018 жылдан бери болсо дагы бир чоң долбоордун үстүндө иштеп келатабыз. Бул жасалма интеллекттин негизинде кыргызча сүйлөгөн бир программалык аппарат. Негизи жасалма интеллекттин ичинде тилди табигый түрдө иштетүүчү программалык аппараттар деген өзүнчө чоң бир бөлүк бар. Биздер дагы ошол кыргыз тилин табигый түрдө компьютер тарабынан түшүнүп, кайрадан биз түшүнгөн табигый түрдө жооп кайтара турчу бир программалык аппараттын үстүндө иштеп атабыз. Азыр эми жасалма интеллект негизи технологиянын туу чокусу болуп саналат. Азыркы учурда көптөгөн мамлекеттер бул жаатта көптөгөн долбоорлорду ишке ашырып келатышат. Биздер дагы ошо кыргыз тилибизди кийинки доорго, акылдуу доор, смарт доор деп атабыз. Ошол доорго тилибизди даярдап калалык деген чарабыз. Ааламдашуу доорунда кыргыз тилин санариптештирүү менен маалымат технологияларынын, жасалма интеллекттин тили кылуу учурдун негизги талабы. Байыркы, бай тилибиздин тазалыгын сактап, заман талаптарына ылайык өнүктүрүү азыркы муундун улуттук ыйык парзы, аруу милдети деп эсептейбиз.